Ассаламу алейкум кыргыз халкым. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди моралдык жактан, материалдык жактан колдоо көрсөткөнүңүздөргө. Кече 30 октябрь биз марафон өткөрдүк. Ошодо бир эжебиз кетти, Кудай буйруза. Бир эжебиз Жээнкулова Жипаргүл эже, ага Ошто марафон өтөт, Кудай буйруса. Бир акебизге кабар алган келдик, Шадыканов Элнис акебизге. Бул акебизге дагы каражат топтоодобуз. Кудай буйруса Жалал Абад областында марафон өткөрүүдөбүз. Акебиздин акыбалы аябай оор, ичи шишип атат күндөн күнгө. Көпчүлүк көптүкүрдө көл болот дейт. Көпчүлүк менен аракет кылбасак, бул оору аябай эле негизи мондай адамды жеген оору экен. Анан бул акеге кабар алып келдик эле. Өзүнө дагы суроо берип, өзүнө дагы угайлык. Салам алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Алхамдулилlah, Кудайга шүгүр. Мен кыргыз элине кайрылуумдун себеби ушул Индияда болуучу чоң операцияга ушу каражат жагынан муктаж болуп жаткан себеби ушул себебинен ошол кыргыз элиме кайрылат элем. Кыргыз элим ушул каражат топтоого өз салымыңыздарды кошуп, кайдыгер карабай жардам берүүңүздөрдү суранам. Ушул 3 кызымдын урматына иншалла жакшы болуп кетсем, Кудай буйруса, мен да ушул кыргыз элиме, журтума кызмат кылган жигиттерден ушул катарында мен да ушул эл катары эл кылган жакшылыктарды кылсам деген ниеттемин. Айтканыңыз келсин, кыздарына суроо. Кимизди сүйлөп коет? Мен атам жакшы көрөм. Элим, журтум, атама жардам бериңиздерчи. Сенчи? Атам 10 жылдан бери ооруйт, боор ооруйт. Атама жардам бериңиздерчи, элим, журтум. Ассаламу алейкум. Ушундай чыракта болгон кыздарынын элдерде кайдыгер карабастан жардамыңыздарды берүүгө аябай муктаж экен. Кыргыз элим сиздерден жардамыңыздарды аябаңыздар. Булар дагы Индияга барып келип, сиздердин салымыңыздар менен өз салымыңыздарды кошуп калганга чакырабыз. Келиңиздер, кыргыз элим. Кайдыгер карабайлы ушу акебизди Индияга сапар алып жөнөткөнгө себепчи болуп калайлы.